Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей биз бүгүн сиздер менен кадырлуу кеч программасында жүз көрүшүп турабыз. Баарыңыздарга ысык салам айтуу менен 1 саат бою биз менен биргеликте болуңуздар деген чакырык жазап өтөйүн. Мен ар дайым айтып келем, бизде өзгөчө меймандар болот деп. Бүгүн дагы өзгөчө меймандарыбыз бар. Жубайлар, тактап айтканда чыгармачыл үй бүлө. Кол чабууларды. Сиздерди көргөндө эле маанайыңыздар 5 мыкты экенин билдим. Анткени ушундай формаңыздар дагы өзүнчө көздүн жоосун алып. Жок, абдан жакшы. Ушундай бир суктанаарлык үй бүлө экениңиздер көрүнүп турат. Келиңиздер анда бир жаңылыктардан баштайлычы. Кандай жаңылыктар болуп атат? Жаңылыктардан Кудай кут кылсын. Жыл жаңырагы менен деле ошо колтуну көрсөтөн элекпиз. Жалаң ушул жаңы чыгарманын үстүндө иштеп атабыз. Анда-санда балки Теңиртоо эли бар, улуу эл деп коюп, балки кичине абасынан, күндүн ысыгынан, көлдүктөн аябай катуураак тиеткен суук болгондо мындай климатына эч ким чыдай албай калат. Ошо баштаганда Кудай кут кылсын. Жакшы чыгарма менен, жаңы чыгарма менен баштап алдыргандан эми Теңиртоо жергесинде туруп алып эле Бишкекке кол салып келип атабыз. Арагандай балки конкурстар болсо чыга коюп атабыз. Бизде деле бар сынарындыктарды истегенден Кудай кут кылсын. Жакшы барып аяк менен дагы конкурстарга барып ийгиликтер жаратып берип атабыз эми. Туура айтасыздар, чынында нарындыктар жандуу үн боюнча алдыга эч кимди салдырбайт деп өзүбүздү мактап койгулучу. Анан дагы мен унутуп бара жаткан экенмин, келиңиздер эми таанышып алалычы. Мен эми өзүмдү тааныштырсам бар экен, каякта бар той топурларда биздики эми ырыс-тырыс ушулар ушул нерселер менен Кудай Таалам бизди ушундай жаратып койгон экен. Той топурун тааныштырып атканда ушуну тааныштырган негизи. Илгери Тиалшан району деп койчубуз. Азыр Нарын районунун ушу Нарын областына караштуу Куламак деген айылда 1980 жылы 25 майда 12-ге 7 мүнөт калганда 7 айлык болуп жарык дүнүйөгө келген экен. Жакшы. Анан ысымым болсо аман тур. Анан Колуктун болсо өзү тааныштырсын эми. Өзү Акталанын атын өрө гана кел ага. Мен ошо Нарын районуна караштуу Актала кызы боломун. Акталайдын кызы боломун. Өзүм ошо азыркы жерде ошо чыгармачылык менен жүрөбүз. Ошо келечекте көп пландарыбыз бар эми. Анан ортодон ошо жолдошум айткандай шаарга барып ушул Алас теле долбооруна барып катышып келдик. Алас теле долбоору ушунчалык бизге алдыга күч берди, дем берди дегендей, ага барганда биз ырдын ар бир даамын сездик дегендей, анткени жандуу үн менен болуп калды да. Ошо анан астыда дагы клип тарталы деп ойлонуп атабыз. Эми буюрса ошо чуркап аткан кезибиз. Мен деле ошо бала кезимден бери ыр менен келе жатам. Ошо сайтикте кезимде эле мен ырдайм деп уктач эмесмин да, ошо кичинекей курчагым көтөрүлүп, апам мага белекке сатып берди, курчак деп ушинтип. Чынында мен ошо өткөн берүүбүздө Аман Турагабыз айтып калды, биз дагы ошо жакында конкурстарга барып башкы байгени жеңип келдик депчи. Анан ошондо мага кызык болду. Жолдошуңуз, Колуктуңуз дагы ырдайбы десем, ооба, бирок баягы чыгармачылык чөйрөдөн жакын, бирок баягы өзүм менен кошо иштебейт деп айтып калды. Анан ошол себептен сизди сөзсүз түрдө бизге мейманга чакырып, ушундай баягы конкурстардан жеңип жаткан адам жөн адам эмес болуш керек. Анан бизге да кызык үчүн ошо сизди бүгүн мейманга чакырдык. Бүгүн теле көрүүчүлөр менен жалпы сиздин бүгүнкү чыгармачылыгыңызга күбө болмокчубуз. Абдан жакшы экен, ишиңиздерге ийгилик болсун дагы. Келиңиздер бүгүн бир программабызды шанга бөлөлүк дагы, ырдайлык кандайсыздар. Эмне кылалы, анда биз өзүбүз бар экен ошо Алас теле долбооруна барып катышып келген ошо конкурста ийгилик жаратып берген менен баштайлы анда. Аны эмесе банаке өзүмдүн жакшы көргөн агайым ушу Теңиртоонун кулуну, Нарын шаарыбыздын ардактуу атуулу жана аткаруучу композитор агайыбыз бар. Аскар Маатказиев агайыбыздын ушу калемине таандык сөзү орундагы ошол кишиге таандык
бул Жарыбол жакшы сейиттин деген чыгарма болуп жаралган. Дагы биздин талант деген кызыбыз бар эле, анан Борбор калабаска кетип калды. Ушул тап жүтүнөн кандайдыр бир пандемия учурунда мындай үйдө жатканда бир кандайдыр эргүүлөр келип, неме болгондо анан ушул негизи өзүмө жакшы да. Анан авторуна байланышып чалып, ушул дуэт кылып бергенсиз. Жарыбол жакшы сейиттин дегенибиз. Мен анан дуэт кылып бергенде кош сезим деп жаштакай керемет чыгарманы жараттырып, эки ай үйдө жатып калганда ушундай ал булуттай вулкандай атылдык дагы сразу эле аранжировка немелерин бердик да, ошо менен ушу запись кылган азыр ушулардын үстүндө иштеп атабыз. Ошо менен алыстык жол бардында бу дагы бир жакшы ийгиликке тарткан чыгарманы берип алган. Ошо биринчи баргандагы аткарылган чыгарма. Биринчи турдагы аткарылган чыгарма. Анан экинчи турубузда болсо финалында Темир Кумниясовдун жалпы барыңыздар бүтүрүңүздөр таанышсаңыздар керек. Ошо кишинин калемине таандык, сөз болон ошо кишинин калемине таандык өмүрлөшмө деген чыгарманы экинчи турдан анан ошол финал өзүңүздөр жараштырып барыңыздар дагы бир сонун темалар тандап алган экенсиздер. Келиңиздер анда сиздерден жагымдуу чыгарма болсун. Nazarı düşüp köngüldün, nazdanıp mağa göründün. Canımda жүрсөң жылмайып, жарыгы сенсиң өмүрдүн. Жанымда жүрсөң жылмайып, жарыгы сенсиң өмүрдүн. Жылмайып күлө карашың, жылдыздай көктө жанасың. Көңүлүм жалгыз сөзүңдө, көкөдө учсам канатым. Көңүлүм жалгыз сөзүңдө, көкөдө учсам канатым. Уруксат берсеңиз сразу эле болгон да. Анда бареке. Анда жакшы болот. Бареке каякта болсун, эмне болсо дагы ар бир нерсени авторун айтып ырдай жүр деген биздин атабыздан бери келаткан ижарайларыбыздын, бул композиторлордун бир жакшы айткан бир кеттери бар. Анан эми азыркы чыгармамда ошодон алыстык долбооруна катышканда ошо
экинчи финалына кетип аткандагы ийгиликке жарат берген чыгарма деп айтып атпайсызбы? Ошо биздин ошо өзүбүздүн агайыбыз Темиркул Нияздын калемине таандык, сөзү ойношо эсиге таандык өмүрлөшмө деген бир чыгарманы Жадырайсың жаз гүлүндөй маанайым, ай терилсең арзып сүйгүн таанайым. Аял затың аяламдың тирегиңе, аруу дүйнө ушул келген жазайым. Жазым жазым жаздай көктөм гүлөмүн, мөл булактай мөлтүр таза жүрөгүм. Жаруу келин жазып бүткүз баяным, бир өзүңдү ömür boyu suyumun. Жазым жазым жаздай көктөм гүлөмүн, мөл булактай мөлтүр таза жүрөгүм. Жаруу келин жазып бүткүз баяным, бир өзүңдү ömür boyu suyumun. Ажырымтал мүмкүн менин аккайым, жазды коштоп бийлик менен самайым. Төрөп күтүп жүрөгүмдү жалынын, өзүң менен өмүр балын таттайым. Жазым жазым жаздай көктөм гүлөмүн, мөл булактай мөлтүр таза жүрөгүм. Жаруу келин жазып бүткүз баяным, бир өзүңдү ömür boyu suyumun. Жазым жазым жаздай көктөм гүлөмүн, мөл булактай мөлтүр таза жүрөгүм. Жаруу келин жазып бүткүз баяным, бир өзүңдү ömür boyu suyumun. Жүргөн жакшы бул күндөрдү эскерип, жашабайбыз кайра өмүргө бешкелип. Бостор койдой безеленип жанымданы, бола албады бир өзүңдөй сенчелип. Жазым жазым жаздай көктөм гүлөмүн, мөл булактай мөлтүр таза жүрөгүм. Жаруу келин жазып бүткүз баяным, бир өзүңдү ömür boyu suyumun. Жазым жазым жаздай көктөм гүлөмүн, мөл булактай мөлтүр таза жүрөгүм. Жаруу келин жазып бүткүз баяным, бир өзүңдү ömür boyu suyumun. Бир өзүңдү ömür boyu suyumun. Караңыздар, буякта мен да жонтурбай бийлеп аттым, андан сырткары гүл эле жетишпей атты. Көтөрүп жатсам. Анда отурабыдагы кийинки маегибизди улантабыз. Абдан сонун мен эжеге да суроо бергим келип жатат. Ошондой мыкты таланттуу ээси экен, сонун ырда эткен эже. Анан көрсө Акталаанын кызы экен, Анда сырткары ошонун Акталаанын соусун ичкен адам жөн адам эмес. Келиңиз айтыңызчы, деги эле музыкалык билимиңиз? Музыкалык билим эми баягы турмуш шартка байланыштуу окуган эмесмин, бирок эми тапшырып жатам. Окубаган кишинин ырдаганын караңыз. Экөөбүздөн эле ушундайбыз. Себеби деген ошо Абаска барганда билдик да, бизчи альбомдар окуу керек экенин, келечекке баары ушул нерсе жардам берерин билдик да. Ошондуктан эми окуган жатам. Баягы бийликтин эрте кечи жок дейт ар бир немеге. Кудай ден соолугун берип барып, аз деле жашпыз, аз деле тапшырып алса Кудай берсе, элге баары азыр эмгектен эле эмгек кылалы деген күчүбүз ачып турган маал азыр. Мына бийликтин эрте кечи жок, мына мен деле бийлик тапшырып атам да. Ушу театрда иштеп, биздин театрда иштеп жүргөндө эле
ошону деле айтышсай. Амантов сен барып тапшырып алып жанагы бири билимдин ээси болуп биз жашынака документиңди калмап ошол боюнча профессияң кылат. Ой мына ана деп ошол боюнча эле иштеп жүргөн мен дурушка келейин тапшырып. Ооба. Көрсө сиздер деген баягы өзүңүздөрдө ишеним бар да. Мен коомсуздурбайм дегенчи. Азаматсыздар эң негизгиси баягы үн болсо, мынакей жылдызыңыздар жанып ырдаса болот экен. Дагы да болсо ырдайбызбы? Ырдайбыз деп келгенде ырдайлы. Анда мен давай мактаганыңызды куланаттын келине бул эми чыгарманы эми ар ким өзүнүн жан дүйнөсүнө жаккан нерсени бийик деңгээлде аткарылат болуш керек. Анан эми бир эски чыгармалардын бири болот, жүрөгүм ооруйт дебеңиз деген керемет чыгарма эме. Азыркы чыгарманы лирага ошо жүрөгүм ооруйт дебеңиз деген чыгарманы актап берейин дейм. Амантур агабызды нарын эли таанып дегенде мынакей той топурларды өзүм жүрөм деп калдыңыз. Анан бизде негизги максат баягы ушундай эл жүзүнө таанылгандан сырткары дагы көбүскө таланттарды алып чыгуу биздин максатыбыз. Анан эжекебизди жүргүзүп чыктырганыбыздын да себеби ушул. Чыгармачылыгыңызга ийгилик. Абдан жакшы. Сиз эми жооп берип коюңуз. Мен сразу жооп берем. Сиз үчүн эле жаралып. Бул чыгармабыздагы эски чыгармалардын
бири болсун. Мындай жүрөгүм ооруйт дебеңиз дегенине караганда эми мен эми жоопту кылып барбогум базырайган карындашым деп ырдап
маңдайыңызда отурабы же бар эреме эркек баштаса өргө. Экөөбүз тең маймылчыл экенбиз. Бирок айынан кичүү менен бар. Бир жагынан карындашым дейм, бир жагынан өмүрлүк жаным дейм. анда чын эле ушул эжекебизге арналып турат. Туура. Ошонун үчүн жооп бере калдым да сурап. Биздин программабызда дагы агаларыбыздан сурасак тамашалап күлүп калышат. Эми эжеңдин көзүнчө ошойду бырдап кара коем да, эжеңди айтып коем да дегендейчи. Анысы кәдімгі. Алып десек болбойт. Үйгө баргандан Абдан сонун, чын эле сонун ыр болду. Эжекебизге чындап арналган болсо, чын эле ушундай таамай айтылган дайым бир сонун. Өзүңүздөр дагы бири-бириңиздерге аябай окшош экенсиздер. Негизи жубайлар окшош болсо бактылуу деп коет. Келиңиз эми сизге дагы суроо бере кетейин, суроо бербесем болбос. Деги эле бул чыгармачылык сиз кайдан? Ошол менде чыгармачылык деле багы кесибим жок деп калдыңыз. Анан бул кесип сизден катадан өткөн бөлүнгөн. Бул эме мен өзүм ата зоттун ушуну Куланак деген айылда туулуп өсүп чоңойдум деп айнымап мен чоң ата чоң энем болдум өскөн. Ата тегимден дагы ырчылар көп. Мен баары өткөндө бир съемкага келгенде Филипп Агайс дагы айтып кетти, биздин чоң аталарыбыз эң чоң атабыздын 3-чү атабыздан тараганда Чорокозон жарык дегенибиздин атабыз бар. Биздин ата текче атабыздан. Тагазут жактан болсо тайларымдай кылсын. Алганы эмнени колуна кармаса ошону кармайт да бүт чет ынташат. Бир жагынан ушу Тагазуттун немеси болду. Анан мен өзүм бала кезден бери дайым. Жумагүл деген ошо музыка сабагынан келген Татнак Айтын деген эжекем бар. Азыр ошол эки биздин мектепте музыка сабагынан берет. Ошол иши көбүрөөк сүйдү. Майда балдар арасында конкурстар болуп калат, республиканский болуп калат, ошол кишинин аркасынан ушинтип жүргөн. 11-де ошондой бүттүм. Кайры ошо менен эмне келдим, ошо биздин Муратбек Рыскулов атындагы музыкалык академиялык театрын баштагам. Ошо боюнча эле баары театрга келгенде биздин баардык театрдын тусу кооп кирген киши кайра чыгып. Анан ошо менен эмне келдим, анан окууга тапшырышкан деп тапшырып баары Кыргызстан театрга тапшырып өтүп кеткен. Анан ошол маалдарда шаардык жакшы билбейсиң, бир квартирага чыгып алсам, окуумду тапшырып кетип, мына үйгө келейин десем, үйдүн баарын ошол кезде ууларды копоз чаап кетип болгон документ комузунан бери өтүп кетти. Анан мына бүтүрүм, анан бүтүрүм баатырым жылдар өтүп кетет. Анан ошо менен келет, ошо менен келет. Ошондо 23-24 жылдын кызы болуп калыптыр. Билимдейлер болсо бейлем окууга тапшырып, кандай болгондо да документ керек экен. Азыр документтер талап жатышпайт. Ошо анан колуктун экөөсүгө жанагы төрөм. Эришат Факырбак деген кыздар, Эришат Факырбак жанагы төрөм. Бир сенен керек. Анан азыр комуз аспаптардан комузду көрүп турам. Анан деги эле канча аспапта кол ойнодуңуз? Өзүм комузда, анан гитарада. Ушул нерсени билем, баарыки урма аспаптардан долбаз, мындай шылдырак болсо ритм алган. Ошонун аккордеон менен балалар такып үйрөнүп койдум. Мен ушу бир бала кезде мен өзүм ушу канча бир 12 жашыман ушу тойлордо эле жүрөм. Ошондо бир Алмаз деген бир агайыбыз бар эле, азыр айылда башка иштер бар менен бар, бизнес менен өтүп кетти. Ал киши аккордеондун астынан жолунан өтүп кетти, жаман болуп кетти. Биз ошол кишини минтип карап эле окууда ошончо чекпей калдык. Болбосо аккордеонду аракет кылсам баки чекип кетмек ошол жерде калып калды. Анан негизги эле мен ушу комуз. Абдан жакшы экен. Анан эжеден да сурагым келип атат. Баягы эженин ырына сиз эле ушундай коштоп эле жүрөсүзбү же эжекем өзү дагы аспапта ойнойсузбу? Жок, мен аспапта ойнобойм. Жаңы ошо кичине чала-чала билем да, бирок ойнобойм аспаптачы. Мен ушу чыгармачылыкка өзүм баягы экинчи кесибиме байланыштуу экинчи кесибим бар. Баягы элдерге кичине кызмат кылып, медицина жагына кызмат кылам да,
Анан ошондуктан ошого көп көңүл буруп кетип, бул чыгармачылыктан кичине алыстап койгом да. Болбосо бала кезде аябай эңсеп ушундай ырдагым келип, ушинтип анан окууга тапшырам деп ушинтип анан кийин баягы кесип башкага бурулуп кеткен да. Анан эми кайра чыгармачылыкка баары түпкү жакта бар экен да жүрөктөчү. Ал кайра чыгарып атат да, эми кайра ырдагым келип, кайра чыккым келип. Анан ар жакта үн бар болгондон кийин талант бар болгондон баары чыгат экенсиң. Анан ошо эми ошо эми комуз үйрөнөйүн деп эми ушу чыгармачылыкка эми келатам да. Азамат, сиз мынакей массаж жасайын деп калдыңыз. Канча жылдан бери? Көп убакытты массажда өтүп калган себеп 9-10 жыл болду уже ушинтип иштеп атканымчы. Ошо 10 жылдан бери мен ошо алыстап элем чыгармачылыктан ошол кесипке кирип кетиптирмин да. Ойлонсомчу. Анан эми бирок экөөнү бирдей алып келаттым. Себеби мен тойлорго чыгарчумун, ыр жаздырчумун, өзүмчө бир гана типа хобби катары алып жүрүптүрмүн да. Көрсө бул чыгармачылыкка ушунчалык берилип караш керек экен. Муну да баксын, анан сага жемишин берет экен. Биз аны ушу Аваз Теле долбооруна конкурска ушу өзүбүздү сынайлы деп бардык да. Ал жерде Аваз Теле долбоорунун бир жакшы жени баягы ырдайм дегенден баары эле бара берет экен да. Бири жакшы кыйкырат, бири жаман кыйкырат. Анан көрсө кыйкыра бергенден баары ырчы эмес экен да. Ал жерде бүт ырдын өзүнүн тартиби болот экен. Ырдын намын таты, тосу ачуу таттуу деп анан кийин ырдашың керек экен да. Анан ошого биздин мугалимдер көндүрдү, окутту, өздөрү. Бул Аваз Теле долбоору бекер. Баары ошонун баары бекер, ушунун баары. Ошондон анан биз уже тарбия алып чыктык да. Чыгармачылык көрсө бул өзү башка дүйнө турбайбы деген түшүнүп, мага ошондо келди да, чындыгындачы. Соколуктун өзү айтып атпайбы, ичине алыстап калыптырмын, анан барып запись менен да той топурда жүргөнүм депчи. Анан эми биз туура тойдун деле кишисибиз. Анан эми барып катан чыгармачылык чөйрөнү тандап алгандан кийин акыркы түпкүнү жете албайбыз да. Бирок аракет кылыш керек да. Анан эми бул ошол эле маалда биздин ошол актер агабыз Бакыт Мамаев деген оюн саттоочу агабыз бар. Ошол кишинин жүрөктөштөр тобунда солист болуп. Анан ошол маалда аякта эмне жөнүндө барасың, ыйларыңды ырдатып коет, молеки мындай фильмге деп даярдап турган кетире берет, конкурс чындыгында башкачараак да. Анан ошол нерседен мындан анан бул жактын башкачараак болот экен да, тияк башка болот экен. Дагы мен татып билип атам деп чындыгында да ачык айтып атпайбы болот. Бул чындап келгенде азыр көстүн жандуу үндү алып чыгыш эл алдына бул оңой эмес экен да. Өзүңдүн үнүңдү жеткириш элге бул оңой эмес экен да. Бул Аваз Теле долбоору ушундай жакшы конкурс экен, ошону алып чыктырат экен да. Сенин түпкү нерсеңди чыгарып кетчи. Анан астында ушунчалык жөнүндө карап турат экен, сенин минустарың айтылат экен ошондой. Ошондуктан мындай көп тарбия берип сын деген өзү жакшы экен да. Ооба. Сын деген өтө жакшы экен. Ошол нерседе чындыгында Олкун туура айтып атпайбы. Сындаганда биз ага чейин деле билбейбиз да. Мисалы үчүн театрда ага чейин бизге деле айтып жүрчү. Биздин театрда мен иштеп жүргөндө тартип ушундай болчу. Эртеңнен 9-дан кечик дейсиң. Кечигип келсең табелден кыркыла берет. 9-дан бери 15 мүнөт өткөндө атайын өзүбүзчө сабактарыбыз бар болчу. Денени жибитүү, гимнастика деген, андан кийин бар экен сөз сүйдө боюнча речь деп койчу. Андан кийин ошого кирчүбүз, андан кийин баягы ар биринин ролуна жараша спектакльге жараша читка отуруп калчубуз да. Ар биринин ушунун нерсине. Бул театрда деген нерсе баардык нерсе даярданып келет да. Бүт бар окуу жайды бүтүп келип, ушундай нерселерден даярданып келгенде. Ана баягы мен иштеп турган маалда уже биздин Нарын театрына жаштар келген. Бизге жаш кадрлар уже керек деп. Анан баары экен сокун бүткүсөк дагы кичине таланты бар дагы кичине дагы өзүбүз илектен өткөрүп ошонча бышырып туруп анан ошол театрга бизди чоң окуяга жеткизишти. Мына бизде ошондо менден кийин ошо Кенже деген кызыбыз келген. Ошол кызыбыздын мына театр аябай бышырып кайындап туруп даяр кадр болуп турган. Анан ошол менен ошол 5 жыл мына азыр анан
Бул нерсе ошону айтайын деп атканым көп сөздү чачпасын. Биздин берүүбүз дагы ана эжекебиз үчүн да тушоо кесүү болуп жатат болуш керек. Анан мындан көрүп дагы көрүүчүлөр болот, сын пикир болот дегендей дагы эжекебизге стимул берет. Анан азаматсыздар мына кийинки гала концертте буюрса дипломду алып алып, ушундай значокторубузду тагып алып, кийинки берүүбүздө дагы ушундай жетишкендиктерге жеттик деген бир сүйүнүч менен келет деген ишеничтебиз. Аздан жакшы экен, келиңиздер, эми ушул кубанычтын артынан кубаныч кылалы дагы ырдайбыз. мынакей кабыргаң болуп ар дайым катылайын дейт, күбөлүк кылчу дейт. Аны да Матурбек
Мен сразу кайра жооп Ооба, бул жери өзүнчө менде болот, мынакей. Эфирибиз дагы соңуна келип атат, ошентсе да болбой ушул саммитибизди токтоткум келбей атат. Сразу эми жооп кылайын эми жооп кылайын эми. Ашраф Айталиев атабыздын капысынан жазып калган, нарынан жазган салам аты бар. Эми нарынан Акталага кат жазайын. Жооп. Жаш элем шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган. Айылдап поезд баратсаң ел, үгүрүп көздөн жаш тамган. Айылдап поезд баратсаң ел, үгүрүп көздөн жаш тамган. Kurtuldum okşaylar ya. Bundan ары кат жазбайсыз, саурыгыңыз арай жегебиз жаныңызда. Мынакей Сармерденибизди таң атканча дагы да ырдайлык дедик. Айда жок, убакыт деген өз коңгуроосун кагып турат. Нурзат эфир бүттү, сонун болду деп атат. Болду. Абдан сонун бири-бириңиздерди толуктаган түгөйлөр экенсиздер. Бактылуу болуңуздар, чыгармачылык ийгилик каалаймын. Мынакей бири-бириңиздерди колдоп, коштоп, жунуңуздардан жазбаңыздар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы өз соңуна, өз максатына жетти деген ишеничтебиз. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар.